Аксы районунун Карагамыш Кара Суу дарыясынын сол жээгин аскалуу таштар менен бекемдөө иштери кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө атайын техникалар тартылып, өзгөчө кырдаалдардын кызматкерлери суунун багытын туура жөнгө салуу аракеттерин көрүп жатышат. Багы катуу жамгырдын себебинен суу көбөйүп, анан могул жээкти суу алып кеткен да. Ошонун негизинде 2024-жылдын декабрь айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан сунуш кылганбыз, айыл өкмөтү тарабынан. Ошол планга кирип, азыркы учурда аткарылып атат. 80 метр жер аска таш менен бекемдөө үчүн кирген. Андан сырткары быйылкы жылы 25-жылы 2-майда катуу жамгыр жаап, ногу жакта кокту колоттордон түшкөн бир 10 километр аралыктан. Быйылкы жылы Аксы районунда бул өңдүү объекттен 15 пландалган. Ушул учурда 5-өндө жумуш толук аяктаган, калган бөлүктөрүндө иштер уланууда. Калктын коопсуздугун камсыз кылуу, калкка шарт түзүп берүү, турак жайларды, ички чарбалык жолдорду жана айыл чарба жерлерин коргоо негизги максаты. Бул иш-чаралар атайын түзүлгөн график негизинде графикке ылайык иштер жүрүп атат азыркы учурда. Мындан сырткары Нокен районунун Бүргөндү, Достук, Момбеков айыл аймактарында да жумуштар колго алынган. Катарында эски Кочкор ата суу сактагычынын дамбасын бекемдөө боюнча ири жумуштар жүргүзүлүүдө. Бул аракеттер жергиликтүү элди суу каптоо коркунучунан сактайт. Адистердин айтымында бекемдөө иштери аяктагандан кийин бул тилкеде сел жана суу ташкындарынын тобокелдиги кыйла төмөндөйт. Эгерде ушул дамба курулуп калса, мына Бостон айылы менен Эс Кочкорта айылына кооптулук жаралбай калат. Ошонун негизинде мен өзгөчө кырдаалдар министрлигине ыраазычылык билдирип кетели. Алдын ала мына бүгүнкү ишти ушундай дамбаларды куруп атат. Атайын сел тосмо курулууда, жалпы көлөмү 259.200 куб суп топтоочу сел тосмо курулууда. Бүгүнкү күндө жумуштар кызуу жүрүүдө. Районун аймагында ушул министрдин тапшырмасына ылайык атайын иш-чаралар алдын алуу, элдин калктын коопсуздугун сактоо максатында иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жалал Абад облусунда бул жылы 42 объектиде атайын алдын алуу жана кесепеттерди жоюу иш-чаралары жүргүзүлөт. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тиешелүү техникалар тартылып, күйүүчү майлар менен камсыздалган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан биргеликте ар жылдын август, сентябрь айларында жерлерине кооптуу аймактарда изилдөө иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө ошо эң кооптуу деген аймактар жерлеринде тандалып, план графикке бекитилип, бүгүнкү күндө жерлеринде айыл чарба жерлерин, ошондой эле социалдык объектилерди, ошондой эле турак жайлардын адам өмүрүн коргоо, ошондой эле кооптуу аймактарда алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өз убагында көрүлгөн бул сыяктуу алдын алуу чаралары келечектеги жоготууларды азайтып, калктын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган негизги кадамдардын бири болмокчу. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.